Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен кайрадан Кыргыздар жана Кыргызстандын телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жолугушуп отурабыз. Бүгүн биздин студияда филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору, профессор, илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, эл аралык ректорлор клубу тарабынан берилген Сократ атындагы сыйлыктын лауреаты, окумуштуу агабыз Кайыпов Сулайман Турдуевич биздин студияда отурат. Куш келипсиз, Сулайман ага. Эми сиз менен бүгүнкү күнү бир сүйлөшө турган маегибиз негизинен өзүңүз Орто Азиядагы белгилүү чоң окумуштуу инсансыз, фольклорсиз өзү негизи. Андан тарых боюнча этнографияга ошо байланыштуу болуп, Памир кыргыздары боюнча жактап, эки ошо адистикти бирдей алып жүргөн окумуштуусуз. Сизге ушул өзүңүздүн адистигиңиз боюнча, кесибиңиз боюнча бир бериле турган суроо да. Негизи ушу кыргыз таанууда ооз-эки чыгармачылыктын ролу кандай? Бул биринчи суроо болсо, сизге эки суроодо катар берейин. Экинчи, ушу илим изилдөө тармагында ооз-эки булактын ролу кандай? Мына сиз эми өзүңүз билесиз, бизде баягы Совет мезгилинен бери карай жазма булак, деги эле дүйнөлүк баягы жазуусу бар элдер жазма булакты биринчи орунга коюп, ооз-эки булакты экинчи же бир керек учурунда бир кошумча булак катарында колдонбосо, аны колдонбой жүрөт да. Мына ушул маселеден алып караганда биз ошо жазууду колдонбогон көчмөн элдер мына бүгүнкү күнү көп нерседен кур калып, өзүбүздүн ооз-эки булактар турса дагы кайрылбай, жазма булагыбыз жок деп, бир жерден бир эл бир нерсе жазып койсо ошого таянып бир нерсени айтып, а бирок өзүбүздүн мына башканы айтпаганда дагы бир 20-дан ашык эпосу бар эл, биз ошолорду булак катарында негизги ошого бир артыкчылык бере албай келатабыз да. Ушул боюнча биз сиз менен бир окумуштуу катарында ой бөлүшсөк, ушу сиздин оюңузду бир телекөрүүчүлөр да укса деген ушу тилек менен сизди чакыргам, анда сөз сизде. Рахмат. Эми элдик ооз-эки чыгармачылыктын Кыргызстандагы ролу дегенде, эми Кыргызстандын кенен түшүнүк эмеспи? Мында тарых бар, этнография бар, этнофилософия, койчу бир элди эл кылып турган касиеттер эмне болсо, ошонун баардыгы ошо Кыргызстандын объектиси эмеспи? Мен эми анын баардыгын айтып отурбайын. Мына бу тарых, маданиятты изилдөөдө бул элдик ооз-эки чыгармалардын ролу кандай? Бул өзү эмне дегенди эле айтып берсем балким бир аз пайдалуу болор. Эл билген эле нерселерди айтармын балким. Бирок кийинчерээк жазылган китептерди, жасалган докладдарды, баяндамаларды, анан мына бу басма сөзгө чыккан макалаларды окуп көрсөм, адамдар ушу биздин эң кымбат, эң ыйык болгон ушул элдик ооз-эки чыгармачылыгыбыз жөнүндөгү түшүнүгү өтө тайкы болуп, начар болуп бараткан экен деп ойлоп калам. Ал турсун тоготпой мамиле кылып, элдик ооз-эки чыгарма деген ошодо болчу беле, ал экинчи маселе, үчүнчү маселе деген сыяктуу. Ар ким сүйлөй берген нерсе деген. Ошондой ар ким сүйлөй берген, анан ал өзгөрө берет, кошуло берет деген сыяктуу пикирлер азыр негизги орунду ээлеп калыптыр да. Азыр илимий китептерди окуганыңда деле ушул негизде сөз жүрөт экен. Эми андай болгондо туура эмес болуп калат. Анткени өзү негизи дүйнөлүк масштабта алганда элдик ооз-эки чыгарма бул элдин улуттук маданияттын эң маанилүү бөлүгү болуп эсептелет да. Ал эми анын ичинен кыргыздарды ала турганбыз, бизди ала турган бул андан бетер маанилүү да. Анткени биз Кудай жалгап ошо мурда колдонуп келген жазуусузубузду жоготуп койгон экенбиз. Мен Кудай жалгап деп атам, эмнеге Кудай жалгап экенин анан айтам да. Ошол жазуусузун жоготуп койгондон кийин биз баардыгын жаттатып, жетатаңды жаткайт. Алар мындай деп ошонун баарын жаттатып отуруп, биз баардыгын
жандуу түрдө өзүбүздүн баягы эс тутумубузда сактап келиптирбиз да. Анан ошол турмуштук майда бир кандайдыр бир нерсени аткарыш үчүн кандай ыкма, эмнени колдонуш керек, ошону дагы ооздеги сөздө бир кыскача бир сүйлөм менен бир чыгарма сыяктуу кылып ошону сактап келген экенбиз. Мисалы, эми кыргыздын комузу куттуу да. Ошо комузду мисалы үчүн мынтип коет. Бу комуз өрүктөн өзүм болсом, карагайдан капкагым болсо, ичегиден кылым болсо, теректен тепкен болсо, мен кандай сайрабайт элем деп айтат имиш деп коет. Комуз өзү, э? Ооба. Муну эми бир айтканда эле кандай киши болсо деле жаттап калат да. Жаттаганга оңой, айтканга оңой, оңой эле эсте калат. Анан баардыгы түшүнүктүү да. Өрүктөн өзүм болсом дегенден кийин эле өзү эле кетет. Бул ушундай да. Карагайдан. Бул жерде мазмуну кандай? Мазмуну эми комуз эмнеден жасалат? Капкагы кандай болуш керек? Терек тепкеси эмне, кылы кандай болот деген суроолордун баардыгын ошо бир сүйлөмдүн ичине эле сыйдырып коет да. Мына ошол сыйымдуу сүйлөмдөр ооз-эки, булардын ар бири чыгарма чындап келгенде да. Себеби бир айтылып анан унутуп кала турган сөздөр эмес да булар. Айтылат, айтылганда эсте кала турган сөздөр да, булар тарыхый булактар. Мисалы үчүн комузду азыр бара-бара эмнеден жасалганын унутуп калып, жана талдан деле комуз чабып атпайбы? Илгерки талдан комуз чапкан эмес да. Себеби өрүктөн өзүм болсом дегенден өрүктөн болот дейт. Андан майдалап айтат, өрүктүн кандайы болот, карагайдын кандайы болот деген ал кийинки маселе да. Негизги баягы түшүнүктү ушу бир сүйлөмдүн ичинде сактап коет. Бул бир мисал катары айтып атам да. Ушул сыяктуу эле баардык турмуштук тажрыйбаны ошол кыскача мындай бир макал, лакап сыяктанган афористик курулмадагы сөз менен айтып койгон да. Туура да, мына бул эгерде комуз таптакыр жок болуп кеткенде деле, ушу сөз сакталып калса, ушуну менен комузду ордуна келтирип алсак болот да. Бул эмне деген инструмент? Келтирип алат да. Караңызчы. Анын үстүнө. Мына бул эми илимий булак болуп атат да бул. Илимий булак да, бул өзү бул жанагы эле кадимки эле комуз мындай жасалат деп жазылган китептер сыяктуу да. Бирок китепти жазып койсоң кала берет, тура берет. Аны ачып окуш керек да. Ал жок болуп кетсе, маалымат кошо жок болуп кетет. Бирок кыргыздар муну айтканда ар бир кишинин эсинде калган, ар бир киши муну билген да. Ар бир кишинин эсинде калат. Айрыкча усталар муну жаттап. Ооба. Негизгиси уста эмес киши деле айтып, өрүктөн өзүм болсом деп айтат эмес беле деп. Бирөө туура эмес бир комуз чабып атса, ошол аркылуу оңдоп коет да. Туура. Ошону менен анан салт сакталат. Ошону менен баягы көз караштар эскирип кетпей, ошону менен тажрыйба сакталып, анан ичинен жаңыланып турат, өнүгүп турат дегендей кеп да. Баардык жагы ушундай. Анан жанагы кулай жалгап деп айтып жибербедим да. Себеби мына тарых сахнасына биз менен кошо чыккан элдердин көпчүлүгү жазуусу болгон да. Алардын ичинен ушу Кытай калды да. Эми ал жазуусу болгон элдердин көбү жок болуп кетти. Шумерлер башталды. Шумерлер кайда жазып коюп койгон, өздөрү кайда? Азыр биз бекенбиз же башка бекен деп аябай бүшүркөгөн эл көп, ичинде биз да барбыз. Анан карасаң чын эле биздики. Мисалы үчүн Эртөштүктүн сюжеттери бар да, Шумер Аккат эпосунда. Анан этрускилер мисалы үчүн. Этрускилер ошо жазуу маданияты болгон баары ким бул? Кандай болгон? Жок болуп кетти. Себеби эми жок болуп кетишинин себептери көп дечи. Ошонун бир себеби ушул. Анткени жана жазып коюп, жазуу жүрүндө турат. Ал жазууну окуш үчүн атайын даярдык керек. Анан кийин аны түшүндүрүш керек. Жазууну окуш керек да. Өздөштүрүш керек. Өздөштүрүш үчүн бирөөлөр аны эмгектениш керек да. Мындай болгондон кийин бул өзү эмнеге алып барат? Бул ошону өздөштүргөн билимдүү адамдардын азайышына алып барат. Калганы билбей калат да. Туура.
Калганы билбей калат. Окуганды билген адам окуса окуйт, окубаса ал деле билбейт. Окуп анан айтып берсе, ошолор билет. Окубагандар ошол маданияттан ажырап калат дагы. Эски маданият менен, эски жазма маданият менен жалпы массанын, жалпы элдин байланышы жоголуп калат да. Мына ушул чоң немеге алып барчу, мындай кыйроого алып барчу факторлордун бирөө да. Эми азыр мынтип ойлошот да, жазуу маданиятындагы өзүнүн мындай жактары бар. Ооз-эки маданияттын абдан мыкты жактары да бар десең эч ким ишенбейт. Анткени жазууну биз культ кылып, жазууга сыйынып, жазуу эле кече эле чыкты да. Андан мурда баары ооз-эки болбоду беле? Анан сүрөт тартып башташпады беле? Ошону мына ушуну айтып түшүндүрө албайсың да. Ошон үчүн биздин айрыкча биздин ооз-эки маданият. Мына жазуусун жоготуп коюп туруп, анан кийин бүткүн тапкан ташыганын ушу ооз-эки чыгармачылыкка жүктөп, ошону байытып, ошону улам унутпайт. Мурдагысын таштап салып, анан кийинки жаңыны колдонуп, эскисин унутуп калбайт. Катмар кылып жие берет да. Бул материалдык маданиятында да көрүнөт, рухий маданиятында да көрүнөт. Мана Манастын өзүндө карасаң, далай катмарлар бар да. Муну жөн эле сыйрып эле катмар кылып чечип чыкса болот да. Эмне үчүн? Ошол унутпай мурдагысын. Үстүнө жаңыны да кошуп кое берген да. Улам жаңыны да кошуп кое. Кытай калмак манжу журт дейт. Мындай алганда этнонимдер ар башка доор турат ошол жерде да. Ошон үчүн бул ооз-эки кыргыздын ооз-эки чыгармачылыгын башка элдердин ооз-эки чыгармачылыгы менен салыштырып, бул деле ошондой деп айткан да туура эмес да. Себеби кыргыздар жазуусун таптакыр жоготуп койгондон кийин араб жазуусун деле жыргатып үйрөнүп билген эмес да, анча мынча эле киши билген. Анан ошол ооз-эки маданиятка, маалыматты ооз-эки сактоого, ооз-эки бардык нерсенин ооз-эки түрүндө өздөштүрүп, ооз-эки түрүндө таркатууга көнгөн да. Көркөм өнөр ооз-эки, тарбия берүү ооз-эки, бардык нерсе ооз-эки болгондагы ошол ооз-эки сөздүн күчү, кудурети кыргызда эбегейсиз зор болгон да. Ошон үчүн мына ушундан чыгыш керек. Себеби тарыхый булак болобу дегенде, мисалы үчүн албетте тарыхый булак болот. Эгерде кыргыз эл ооз-эки чыгармачылыгынын түрлөрү ушу тарыхый булак болбосо, анда эч нерсе тарыхый булак боло албайт. Анткени кыргыздар ошо ооз-эки чыгармачылык менен жашап, жуурулушуп, бардык нерсесин ооз-эки айтып, жана ооз-эки сактап келген да. Жаттаткан. Бул өзү кыргыздан мурда башка элдердин да тажрыйбасында болгон да. Мисалы үчүн Авеста деген китеби, ошонун Зардушт деп коет. Аларды куугунтуктаганда антети Урмияга барып калып атпайбы? Урмияга барганда жазуу түрүндө болсо биз өлүм жазасына кетебиз. Муну ооз-эки түрүндө жатташ керек деп, ооз-эки түрүндө сактап калган да. Ошо арийлерде өзү жазууду бул шайтандын деп бизге мындай түшүнүктүүрөөк айтайын, аңграманиянын, Ахрамандын немеси ойлоп тапканы деп неме кылышкан да алар. Ошон үчүн бардыгын ооз-эки сактаган. Анан кийин бирок баягы Сасанидтердин убагында жазууга түшүрүштү. Ахрамазда эми ошону көрдүңүзбү? Ошол ооз-эки сактап келбесе, ал өлүп калмак. Жазуу жүзүндө болсо өрттөнүп кетмек, жазуу жүзүндө болгондон кийин эсте сакталбайт. Ал китепканада сакталат. Же болбосо өрттөнүп кетет, же калбай калса болду. Эгер бүттү да, ооз-эки сакталып келгендиги үчүн ошо сакталып келди да. Сактоонун эң ишенимдүү түрү ооз-эки сактоо болгон. Эми биздики ага анча окшобойт, бирок бул мисал катары айтып атам да. Биздики ооз-эки сакталгандын бир өзгөчөлүгү, бир жакшы жагы. Турмуштук кырдаал түзүлгөндө биз ар бир кыргыз башындагы билип жүргөн баягы сактап калган ооз-эки маалымат бар эмеспи? Ошону шак ошол жерде эле колдонгон да. Ошон үчүн тиги жандуу болуп турган. Туура. Күндө колдонулгандары бар. А бирок баягы эс тутумдун арка жагында жанагы кырдаал түзүлгөндө, балким 10 жылда бир жолу түзүлөт.
А бирок ошо кырдаал түзүлгөндө баягы чыга келет да. Ошентип отуруп жаңыланып, ошентип отуруп баягы ар бир кыргыздын башында ушу сакталып келди да. Бирөөнүкүндө балким азыраак, бирөөнүкүндө көбүрөөк, бирок баары бир сакталып келди. Бирок минимум нормасы, жана минимум жети атаны билүү мисалы, жети атаны билүү, жети ата эмне кылган, кандай кимдер болгон, Аттарын эле эмес, анын өнөрлөрүн, кесибин, касиетинен бери. Бул өзү эмне? Бул өзү деген жок дегенде 200-300 жыл өткөн тарыхты билүү деген кеп да. Бул минимум. Эң аз. Эң аз. Эң билбе дегенде ошол. Аны Такыр билбей калсаң атаң, кулдун тукуму турбайбы деп анан кемсинтип, арданып атпайбы? аны билбесең катардагы киши боло албайсың. Боло албайсың. Ошон үчүн жанагы тарыхый эс тутумга анан кийин ошо салттарды дагы, санжыраны дагы, калган мынабу тарыхый сюжеттерди дагы биз уламыш, миф, легенда тиги бу деп атпайбызбы? Ошонун баардыгы тарыхый жанрда чындап келгенде. Ошонун баардыгын сактап, биз мынамдан чыккан экенбиз деп, ошону айттырып дайыма жандуу сакталып келет да. Эгерде жандуу сакталбай, кагаз жүзүндө жазылып коюлганда, адамдарга жаттатылбаганда, эс тутумда сактап калуу тартиби, нормасы болбогондо, анда балким биз бул күнгө чейин балким жетпейт болчубуз да. Мына ооз-эки маданияттын жандуулугу, касиети, кудурети мына ошондо турат да. Биз ушуну биле элекпиз да, эмдиги чекте. Муну ар бир киши билиш керек өзү. Солай мына ушул жерде бир абдан жакшы бир ой келип атат да. Бул негизи эми айтылган, бирок ушу биздин окурмандар, биздин окумуштууларында көп маани бере беришпейт. Мисалы, жазма булак болгондо муну бир адам жазып атат да. Бир адамдын эс тутуму гана кагазга түшүп атат. Ал адам жок болгондо, ал маалымат ошол адам менен кошо жок болот. Ал бирөөгө айттыбы, айтпадыбы, аны бир Кудай билет. Айтса, ал уккандын балким 10 адам болсо, ичинде бир экөөнүн эсинде калышы мүмкүн. А болбосо, эгер ал адам жок болсо, ал жок болот, кагаз жок болсо, ошону менен ошо маалымат жок. Баягы көпчүлүк жазмага үйрөнгөн адамдар, тигил билет, ошол жазган деп аткан эл, тиги жоголгондон кийин ошо маалыматтын баарын жоготуп атат да. Ал эми ооз-эки сактаган, ооз-эки баягы эс тутумду ооз-эки сактаганда жамааттык эс тутум болуп атпайбы мында? Тигинде бир адамды, мында жамаат. Себеби бүт айтып отурган да. Балдарды тегеретип мына кичинекей кезибизде биз деле көрүп калдык. Мен таятам алып эле барып ошо аксакалдардын сөзүн уктей берчү. Ар кимиз ар кайсы сөздөрдү укчу. Ушуну азыр кээде эстеймин да. Ошо унутуп калганды, ошону эстейм. Ошондо ушу сөздү айтты эле деп. Жанагы миңдеген жыл бою кыргыз ушундай болуп тарбияланып келди да. Мында чоң артыкчылык бар экен да кайра ооз-эки. Ооз-эки чыгармачылыкта чоң артыкчылык бар да. Элди эл кылып сактап калуу кудурети бар да элдик ооз-эки чыгармада. Себеби ал жалпыга айтылат. Субъективизм деген элдик ооз-эки чыгармада болбойт. Жок. Мен бүгүн бирдемени кошуп айтып ийем деген жок. Себеби ооз-эки чыгармачылыкты салттуулук тутуп турат. Салттуулук эң негизги ооз-эки чыгармачылыкты сактап калгандагы, анан өнүктүргөн дагы кудурет, салт деген. Салтты бузбаш керек да. Мисалы үчүн Манасты бирөө чыгып эле гитара менен айтам десе, чокуга чаап кууп чыгат да. Ал турсун жөн эле бирдеме деп бир жерин эле бузуп койсунчу, андай болбойт дейт. Анан ошо оңдоо киргизет. Ошо жолго салып, салтты буздурбай эл карап турат. Өзүнүн жеке чыгармачылыгы менен дагы сулуураак, андан көрктүүрөөк, андан дагы уккулуктуураак, дагы кызыктуураак кылып айтса, аны кол чаап тосуп алат. Ой, туура экен, жакшы айтты деп колдойт да. Бул жерден өнүгөт. Элдин баасы. Өнүгөт. Анан кийин жок, бирдемени айтып ийсе, арасынан кошуп, өзүнүн айылын кошуп ийсе, анда болбой калды, бул болбойт, анда тилдеп салат да. Чоеке Сагынбайды кээде токтотчу турбайбы? Бузбай айткын деп. Себеби Сагынбай баягы неме сабаттуу киши болгон да. Ал жана исламдын элементтерин кошуп ийгенде, ошого айтчу экен да кескис. Бузбай айтканым, бузбай айтканым деп. Ал эми алып манасчы да бул эми Сагынбай. Караңызчы эми. Тарыхый эс тутумда, мисалы үчүн сабаттуу киши болсо,
ошо китептик сюжеттер башкалар кирип кетет да. Кирип кетет. Анан бул эпикалык эс тутум деген бар. Эпикалык эс тутум бул оңой нерсе эмес, ар бир кишиде болбойт да. Канчалык акын, канчалык уйкаштырып айтууга жөндөмдүү киши болсо дагы эпикалык эс тутуму болбосо манасты курап айта албайт. Анан ошол эпикалык эс тутумга китептик маалыматтарды кошо кирип аралашып кеткен да, анан кийин ислам сюжеттери, мусулман сюжеттери да аралашып кетет да. А бирок аны кийин эми манаста айрым орун алганда, бирок талантка караңыз, ошол таланттуулар ошону дагы ошо манастын ичине киргизип жатыркатпай турган, көркөмдүгүн бузбай турган, ай ата бул мындай эмес дебей турган кылып ыгына карап өздөштүрүп кеткен да. улай. Анан жанагы суроо бул тарыхый булак боло алабы деген. Эми сөзсүз түрдө элдик озеки чабылмачылыктын бардык түрлөрү тарыхый булак боло алат. Мына космос жөнүндөгү түшүнүктү, табият жөнүндөгү түшүнүктү, адам, коом, акыл эс, психология, маданият бардык нерсени ушул элдик озеки чабылмачылык мифтен баштап, мына бүгүнкү тарыхыйларга чейин килердин колдонсо болот да. Бирок анын методологиясын, методун түзүп чыгыш керек. Мисалы үчүн бир мифтик сюжет бир тарыхый чындыктын кайсы бир күзгүдөн чагылдырылышы. Ошол күзгүдөн кандай чагылдырылат, ошону билиш керек да. Баягы орустар айтат эмеспи, вне времени нет ничего деп, Ал убакыттын ичинде болбогон дүйнөдө эч нерсе жок. Биз кайсыл убакыттын ичинде кантип өзгөрүп чагылды экен, ошону гана билишибиз керек да. Анан дүйнөдө тарыхы мифтен башталбаган бир да элди мен көрө элекмин, балким бардыр да. Жок, ушул эң улуу эл деген Индия менен Кытайды караса мифтен башталып атпайбы тарыхы. Бүткүл элдик ошондой. Гректер менен иримдер мифтен башталып Орустук деле ошондой. Бүт мифтерди, уламыштарды айтып келип анан берки жазма тарыхы менен улап атат. Себеби ошол мифологиялык сознание, мифтик түшүнүк, ал адамдар, байыркы адамдардын акыйкаты эмеспи? Ооба. Байыркы адамдардын чындыгы, чындык деп ишенген тарыхый акыйкаты ал. Анан ошол сакталып калган. Демек ошол убакта ошол эл бар болгон да. Ошо мифти түзгөн эл улуу эл да. Эми жакшы Сулайман ага, бүгүн карабайсызбы, сизде адамга өзү бир саат, 2 саат убакыт керек да. Биздин убакыт эми телевидениянын чектелип экен. Сиз эми жаңы баштап күйлөнүп келаткандай болдуңуз эле. Убактыбыз аягына чыгып кетип атат. Кудай кааласа бул темада дагы сиз менен бир нече жолу бир Кудай буйруган күнү бир кезигишип кайрадан улантып сүйлөшөбүз деп ойлойм. Негизи ушул ооз-2 чыгармачылыкты булак катарында пайдалануу маселеси ушул көчмөн элдердин урпактарында, ошонун ичинде айрыкча ушу 20дай манас баш болгон ушундай эпостор бар. Ушу бизде ушу күнгө чейин анча маани берилбей келаткандыгы өтө өкүнүчтүү да. Кээде ушу чоң окумуштууларыбыз ошону мындай түртүп, ага бир өгөй мамиле жасап калганда, бир гей тургандай бир көрүнүштөр болуп жүрөт. Эми ошо мисалы жазма булак деле сиз туура айттыңыз, жазма булакты биз культка айлантып алып атабыз. Чынында да мен кээде ойлоймун да, мына Атамбаев жөнүндө кече 6 жыл мактаган сөздөр болду. Бүгүн жалаң жамандап атабыз. 100 жылдан кийин ушуну таап алып окуган окумуштуунун башы айланат да, бул жакшы адам болгонбу же жаман адам болгонбу, эмне болгон? Эгерде ошондо мактаган сөзү көбүрөөк болсо, көп булак, көп китепти таап алган болсо, албетте 6 жыл көп болду. Бүтүндөй китептер чыкты. А жамандаганын азыр ооз-2 эле жамандап атабыз. Эми азыраак гезиттер да кетип атат. Бул жакшы адам экенин деп аныктайт да. Мына жазма булактын эмне кайсы жагынан биз кантип артыкчылык беребиз? Эми ошондо ооз-2 дагы кетет. Булак ооз-2 да айтылып кете берет. Атамбаев эми бир эл башчысы болгондон кийин 100 жылдан кийин да айтылат аты. Ошондо эл менимче бул кандай болсо жалпы базы ошо гана сакталат да. Эми азыр ооз-2 тарых деген жаңы илимден тармагы чыкпадыбы? Мына согуш жылдарын согуштук архивтерден эмес, элдин ооз-2 эс тутумунан сурап туруп изилдеп атат да. Япондуктар муну аябай өнүктүрүп баратат. Ошол айтканың туура.
Эми бул казактар да азыр абдан ошону көтөрүп атыптыр. Бирок биз айлы ошого келе элек. Биз эми мына Санжыра ооз эки тарых, ошону илимге айлантуу маселеси биздин алдыбызда туруп атат. Анда эмесе эми дагы көрүшкөнчө сак саламаттуу болуңуз. Сулайман ага, биздин ушу студиябызга келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен маегибиздин соңуна чыктык. Көрүшкөнчө сак саламаттуу болуңуздар.